эмне экен? Момун мусулман деп. Же болсо Алланын элчиси Аллага жана ахирет күнүнө ыйман келтиргендер деп айтат. Аллага жана ахирет күнүнө өзүнчө айтат. Анткенсе эртең ахирет бар экенине ишенген адам бул дүйнөдө күнөө кылуудан тартынат экен. Кара, канчалык айырмасы бар. Эми ахирет деген нерсе шариятыбызда ахиретке канчалык даражада ишенишибиз керек. Эгерде бир адам, эгер мындай кыска айта турган болсоң, бир адам ыйман келтирди, намаз окуп жүрөт, ордо тутуп жүрөт, бирок эми эртең эмне болорун бир Кудай билет. Барбы, жокпу дегендер бар го. Намаз окуп жүрөт, ордо тутуп жүрөт. Бирок ал эмне экен? Айтат экен, эми эртең ахирет барбы, жокпу Кудай билет десе эле, ошол адам эмне экен? Ыймандын бир эме тепкичинен чыккан болуп, ыймансыз болуп кайра. Намаз окуса деле. Ошол себептен ахиреттен коркууга чакырабыз. Эгерде бир адам ахиреттен корксо, эртең Алланын алдына жооп берип бар экенин билсе, корксо, эмне кылат экен? Ал күнөө кылыштан коркот экен. Ушу кой күнөө кылбайм дейт экен. Эми ошонун маанилүүлүгү кандай экен? Алла азza va jalla Бакара сүрөсүндө эмне экен? Ушунду айтат экен. Алар дейт. Ошол ахирет күнү ишенет. Намаз окуган, зекет берген жана ахиретке кескин түрдө ишенген дейт. Эч бир эмеси жок ишенген дейт. Мында кемчилиги жок ишенгендер, мына булар ыймандылар экен. Демек, бул белгилүү болду. Ахиретке ишениш бизге парз экен. Эми ошол ахирет күнүнүн алдында эмне болот? Жана биз субханалла ахиретте Алланын алдында кандай болобуз? Эмне болобуз? Деген суроого жооп, машалла. Алла Таала Куранда Муъмин сүрөсүндө ушундай деп айтат экен. Силерди жөн эле жаратканыбызды жана бизге кайтарылбай турганыңарды ойлодуңар беле? Эмне силер эмне? Жөн эле жаратып койдукпу деп Алла Таала. Силер бизге кайтарылбайбыз, же болбосо бизге келбейбиз деп ойлоп атасыңарбы дейт. Же болбосо баардыгыбызга Алла Таала өзү мындай айтканда пища для размышления деп коет го, ойлонушка мүмкүнчүлүк берип атат экен. Эмне жаратылдың? Эмне жашап жүрөсүң? Себебиң эмне сен жашашыңдан? Карасаң, эмнеге жаралдың? Жөн эле жаратылып калдыңбы? Жөн эле жашап атасыңбы дүйнөдө? Сен ойлойсуңбу? Эртеңки күндө сен эмне субханалла кайтарылбайсың, же болбосо биздин алдыбызга келип жооп бербейсиң деп ойлоп атасыңбы? Деген суроо сөз. Атеисттер айтат, же коммунисттер айтты, биз төрөлдүк, материалдык жашоо бизге ушул болду, бүттү, жок деди. Биз алар менен капыр менен мусулман айырмасы эртең тирилгенге Алланан жооп беребизге ишенүү. Ким болмаса, мусулман ойлонуш керек экен. Же болсо өзүң жөнүндө ойлонуп көрсөң, субханалла канча даражада экенин билинет экен. Алла Таала кайра ушундай деп айтат. Бакара сүрөсүндө Алланы кантип танасыңар? Силер өлүк элеңер. Силерди ал тирилтти, кийин өлтүрөт, кийин кайра тирилтет. Жана аягында ага кайтасыңар дейт. Некен? Биз өлүк элек, биз жок элек. Эч нерсе жок элек. Атанын белинде болчубуз. Биз белгисиз болчу субханалла. Бул дүйнөгө келишибиз, келбешибиз. Эми Алла Таала эмне экен? Бизди тирилтти. Кандай тирилтти десе, бул дүйнө эненин курсагына салды. 5 жашоону өтөт экенбиз. Баардык адамзат 5 жашоону өтөт. Биринчи жашоо атанын белинде. Экинчи жашоо эненин ичинде. Үчүнчү жашоо бул дүйнөдө. Төртүнчү жашообуз барзах, мүрзө жашоосунда. Бешинчи жашообуз бул хаширдеги тирилүү жашоосу. Мына ушул эмеси бирөө гана субханалла адамзат үчүн даамын тата турган, лаззатын ала турган дүйнө экен. Бирок калгандардын баардыгы тең жооп бере турган мезгил болот экен. Жооп бере турган. Ошол үчүн Алла Таала айтат, эми Аллах Тааланын кантип танасыңар? Силер өлүк болгон болсоңор, биз силерди тирилтип койгон болсок, кайра тирилте турган болсок, анда некен? Аягында силер сөз ага кайта, Аллахка кайта тургандан кийин дагы деле болсо, эмне тоңмоюндук кылып өз Роббиңерди эмне каршы чыгып атасыңар? Эмне дагы эле күнөө кылып атасың? Эмне дагы деле болсо жашооңду бузуп, өзүңдүн жашооңду эмне кылып атасың? Текке кетирип атасың өмүрүңдү деген сөз экен. Ким? Аллах Таала айтат кайра. Ким Аллага, периштелерине, китептерине, элчилерине жана кыямат күнүнө ишенбесе, ал узак адашууда болот дейт. Некен? Бул акыркысына карайт экенбиз. Кайра тирүүлүүгө дейт да. Кайра кыямат күнүнө ишенбесе, ал узак адашууда дейт. Эмнекен ал өзүн өзү алдап койду дейт. Өзүн өзү алдап атат. Мен көчөнүн бир эмеде көрдүм да. Бирөө каза болуптур. Дүйнө жүзүндө андан өткөн бай адам, Билл Гейтс дагы жарабай калат экен. Индиялык экен, христиан экен. Үйүндө
200 birдемке тонна алтын бар экен. Машинелер алтындан экен. Бүт үйүндө бүт толугу менен алтын экен да. Эми аны эсептей турган болсо бирдемке тонна болуп кеткен дагычы. Бирок субханалла бир дагы нерсе жалгыз бой өтүп турушу. Эч нерсесин алып кетпеди. Дегеним, эмне үчүн дегеним субханалла, эгерде сиз менен биз туура дүйнө кылышты шариятыбыз тыйбайт. Тескерисинче бай болуп, жакшы болуп, бул дүйнө рахатын алып жашаганга уруксат берет. Бирок ошол эле мезгилде биз мусулмандар ахиретке корккон себептен Кудай берген нерседен эмне кылабыз? Туз закат, закат беребиз. Закаттарыбызды беребиз, чыгарабыз, кедеген баалыкын чыгарабыз. Мына ошол себеби менен биз ошол нерсени Аллах Тааланын алдында эмне кылабыз? Кутулабыз деп айтабыз. Бирок ошол нерсеге берилип кетүүнү Аллах бизге тыят. Эртең жооп берүү бар экен. Билесиздер, ким субхана байлыкка жыйнаган болсо, бирок закатын бербесе, кыямат күнү ал жылаан болуп аны кордой турганы жөнүндө хадистер бар туурабы? Ушундай нерсе. Эми кара. Белгилерибизди жана ахиретке жолугушууну жалганга чыгаргандардын амалдары жоюлуп, жакшы амалдар текке кетип, кылгандар үчүн жазаланышат экен. Алла Таала ушундай деп аткан. Белгилерибизди дейт. Же болсо тафаккур кылып аткан белгилерибизди асман жерди карап, Аллах Тааланын жиберген пайгамбарын, Куранын, анакысын ээрчиген бүткүл миллиондогон мусулмандардын бардыгын текке капты. Жок, жалгансыңар силер деп туруп, булар туура эмес десе, ал адам мейли кандай бир жакшы иш кылган болсо деле, мейли ал тим эле жер жүзүндө алтын садак кылып ийген болсо да эмне экен, алар үчүн алар жазаланышат. Же болсо ал адамдын ошончо деген белгини, пайгамбарды, Куранды, анын аркасында ээрчигендерди эмне кылса текке кетирген болсо, же болсо аларга чындык экендигине баш ийбесе, ал субханалла сөзсүз эмне болот дейт? Алланын алдына барганда эч жакшылык көрбөй калат дейт. Дегеним мына ушунчалык экен исламда ахиретке чейин. Ахиретке чейин биздин башыбызга бир нерсе келет. Бул эмне келет экен? Биздин жашообузга өлүм деген бир махлук келет. Мен ушуну көп айтам. Мындай айтканда убактылуу квартирага келгендей да. Мисалы бирөө шаардан деле азыр бирөөнү эме кыла турган болсоң, бир хозяиндан квартира аласың туурабы? Ал любой момент сен акчаңды бербей койгондо чык дейт. Ошондой эле адамдын жашоосунда биздин денебизге кирген жан дагы убактылуу бул жерде жүрөт. Монун ичинде квартирада. Бир күнү субханалла эмне экен? Муну чык деп айтат. Бирок вопрос. Эй нур болгон жан. Эй бактылыкка бөлөнгөн жан. Эй райымга бөлөнгөн жан. Эй рахматка бөлөнгөн жан. Эй мээримге бөлөнгөн жан. Эй бактылыкка жете турган жан. Чыккын деп айтабы, же болсо эй балит, эй кафир, эй мунафык, эй алсыз, эй арсыз, эй кудретиң эчтеге жетти, кудреттүү болом деп өзүн өзү Кудай санаган байкуш жан, чык деп өкүм кылабы? Өкүн айырмасы бар. Күнүнө 5 жолу Азраил алейхиссалам сени менен менин бет маңдайыма келип кетет экен да. Аз калды. Сен даярсыңбы деп. Улам чалым жылып кеткенбиз. Бир нерсе болуп кеткенбиз, бир сүзүп алат экенбиз, бир эме болуп кеткен. Ошон бизге күнүнө 5 жолу келип туруп Азраил периште так бетибизге келип ушул жерде мындай дегенде кандай менин эмедим, мисалы бир адам бет маңдайына келип туруп, биринин демин сезгендегидей болуп, Азраил алейхиссалам ушул жерге келип туруп, ар бирин адамга эмне кылат экен? Деми менен келип, "Эй пенде, даярсыңбы?" деп турат экен да. Ошол себептен урматтуу бир тааным, ахиретке даярдык күнүгө саат сайын, секунд сайын бизде болуш керек. Анткени себеп мейли ооруйсуңбу, оорубайсыңбы, байсыңбы, кедейсиңби, акылдуусуңбу, акылсызсыңбы, мажнун, мындай жиндисиңби, акылың толукпу, акыры Аллах Таала эмне кылат экен? Ошо өлүм деген махлугун үстүбүзгө жөнөтөт. Ал жөн келбейт экен. Ошол себептен субханалла, Алла Таала эй иман келтиргендер, Аллага жана ахирет күнүнө иман келтиргендер деп айтат. Ошол үчүн азыртан эле иншалла биз сиздерге мындай бир жакшы бир насааттей турган болсоңуз, азыртан эле ойлонуп, ар бирин текке кетирбей, бүгүнтөн эле баштап намазыңа, бүгүнтөн баштап Кудайыңды тааный бер. Анткени ким Аллахты тааныган болсо, Аллах башканын баарын таанытат. Аллага тоң моюндук кылгандар
бул дүйнөдө өзүнүн мурдунан ар жагын көрбөйт. Дайым өзүн акылдуу сезе берет экен. Ошон үчүн баары ниетте турулайлы. Иншалла, Кудай берсе бул китепти жаңы баштадык, Кудай кааласа, эми күнүгө ар бир темага бирден кете беребиз, ахирет туурасында. Ушул китепти бүтүрөйүн деген оюм бар, Кудай кааласа. Ал эми кимде суроолор боло турган болсо, эмнекинде жазып кое турган болсо, Кудай берсе толук жооп бере беребиз, Аллах кабыл кылсын. Субханак хамдик ашхала анта астагфирука ва атубу илайк.